Bismillahirrahmanirrahim. Учурдан пайдаланып, жалпы журтту ороз айы менен куттуктайм. Кудай таалам касиеттүү күндөрдө, түндөрдө аткарылган дуалар кабыл болсун деп үмүт кылабыз, тилек кылабыз. Ибадат өзүңүз айтып өткөндөй, чындыгында адамдын жаралуусундагы негизги максат бул Кудайга кулчулук кылуу. Кулчулук кылуу ошол араб тилиндеги ибадат деген сөз менен түшүндүрүлөт. Анан адамдын негизги жаралуусундагы максат ибадат болгондуктан адамдын жашоосунун бардык учуру, бардык тараптарынын бардыгы ибадаттын айкалышуусу кажет болуп эсептелет да. Ошон үчүн аалымдар айтышат, ибадат дегенде адамдын өзүнүн дене боюнун ибадаты, адамдын жан дүйнөсүнүн ибадаты, адамдын акыл эсинин ибадаты, адамдын жүрүм турумунун ибадаты болуп эсептелет дейт. Деги эле ошол мусулман адам баласынын ушул дүйнөдөгү жашоосу ибадаттын же Кудайга болгон кулчулуктун туу чокусуна чыгууга болгон аракет менен өлчөнүп турат да. Ал мындай бүтүп калды, ошол чекке жеттик деген сөз эч качан бүтпөй турган маселе. Демек адам мындай бир максат, мындай бир түбөлүктүү улана берип турган максат болуп айтылат дагы. Ошол максатты пайгамбарыбыз алейхисалам өзүнүн осуятында ихсан деп белгилеген. Хадисте айтылат: "Ал-ихсан ан та'будаллаха кааннака тараху, фа ин лам такун тараху, фа иннаху ярака." Бул ошол ибадат. Адам өзүнүн жашоосунун бардык учурунда Кудайды көрүп тургандай абалга жетүү деген маселе. Бул жанагы азыр биз таза коом, таза шаар деп кайра камера куруп аткандардын бардыгы да. Бирок ошол камера курулган жерде гана таза коом болуп, а камера жок жерде бөлөкчө болуп калат да. Ошон үчүн ошол адамдын жүрөгүндөгү Кудайды көрүп туруу, муракаба, дайыма Кудай көрүп турат деген ынанымга жетүү мына ошол ибадаттын түпкү максаты болуп эсептелет. Ибадатты ар тараптан алып караганда ар канча түргө бөлүнөт. Ибадат эгерде адамдын өзүнүн мындай бир адамдын мындай өзүнө карап көргөндө ибадат ошол кыймыл аракет менен болгон ибадаттар, акыл эс менен болгон ибадаттар, жүрөк менен болгон ибадаттарга бөлүнөт. Мисалы үчүн кыймыл аракет болгон ибадаттар болгондо ошол кантип басуу керек, кантип олтуруу керек, туруу керектен баары ата эне менен болгон мамиле ушулардын бардыгы ибадатка кирет да. Ал эми жүрөк менен болгон мамиле бул ошол Кудайды таануу, пайгамбарларды таануу, ошол улуулукту сезүү, туюу аркылуу аткарылса, ал эми ошол жүрөк менен болгон ибадаттар, урматтуу бир туугандарым, бул ошол адамдын жанагыдай канааттануу, мисалы үчүн тагдырга ыраазы болуу сыяктуу иш чаралар менен ишке ашат. Ал эми кимдер менен болгон мамиле деген өңүттөн алып караганда, биринчи маселе бул адамдын Кудай менен болгон мамилеси, ибадат деп айтылат дагы. Анан адамдын өзүнүн үй бүлөлүк маселелер, ахвал шахсия, мисалы үчүн нике маселеси, ажырашуу, жарашуу, ошондой эле кимди ким багуу, балдар тарбиялоо милдети сыяктуу маселелер. Андан кийинки маселе бул адамдардын ортосундагы муамалат маселеси, соода сатык же болбосо мамлекет менен адамдардын ортосундагы, падыша менен падышага баш ийген карапайым адамдардын ортосундагы мамиле. Анан жыйынтыгында келип ошол маркумду мындай бир акыркы сапарга өткөндөн кийинки, тирүүлүктөн кийинки учурдагы болгон мамилеси боюнча мурас маселелери камтылып айтылып өтүп кетет. Андан сырткары ошол жана материалдык тараптан алып караганда ибадат өзүнчө эки үчкө бөлүнүп кетет. Мисалы үчүн мал менен аткарылуучу ибадаттар, бул зекет боло турган болсо, садака, орозо, битир, үшүр сыяктуулар. Ал эми мал жана жан менен аткарыла турганда бул ажылык албетте, анткени дүнүйөсү эле чектелип калбастан балким өзү да катышууга керек болот. Кээ бир ибадаттар бар, эч кандай мал аралашпастан бул ошол адамдын өзүнүн денеси менен аткарылуучу, бул мына бүгүнкү биз кармап турган орозо. Айтор ошол аалымдарыбыз ибадаттарды ар тараптан алып караган учурда ар кандай бөлүктөргө бөлүшкөн. Мындай биринчөй гана ушунчага бөлүнөт деп таккес айтып кой, албетте бул мындай бир так жооп эмес болуп калат деп айтсак туура болот. Ибадаттын негиздери тууралуу дагы айтып берсеңиз. Ибадаттын негиздери бул Кудайга кулчулук кылуу. Ар бир ибадат аткарылган учурда пенде өзүнүн ким экендигин, кайдан жаралгандыгын, эмне үчүн жаралгандыгын, жашоодогу негизги максаты кайсы экендигин аңдатууда турулат да. Мисалы үчүн ошол эле адам зекет берип аткан учурда эмне үчүн мен өзүм тапкан тыйынды башка бирөөгө беришим керек деген түшүнүктөн алыс болуш керек. Балким ошол сен акча берип аткан адамдар, сен жардам берген адамдардын ырыскысы сен аркылуу кетип атат. Кудайым сенин кайсы бир сыпатыңды жакшы көргөн үчүн
балким тескерисинче болуп калыш деле мүмкүнчүлүгү бар. Мунун бардыгын берген Кудай Таалам деп ошол бай адамдардын эсилип кетпестиги үчүн ошол жанагы эң кымбат болгон нерсе дүнүйөсүн анын колунан чыгарат да. Аларды ошонун ордуна мен барып 3 күн иштеп берейин башка десе ал кабыл кылынбайт. Алардын зекетин бериш керек. Анткени ошол дүнүйө адамдын жүрөгүндө орун албастан колунда орун алыш керек. Колундагы дүнүйөнү башка бирөөгө бергенге мындай бир духу жетип, ошого бир чечкиндүүлүк кыла алган адам, демек ошол Кудай астындагы өзүнүн жоопкерчилигин толук аткарылат деген түшүнүк да. Демек адамды тарбиялап, ошол тарбиянын жыйынтыгы түпкүлүгүндө келип Кудай Тааланы ар бир мүнөт, ар бир секундта эстеп, Кудай Таала көрүп турат дегендей бир түшүнүк алып келүү деген улуу ой максат жатат. Анткени адамды адам кылуу, адамды жана Айтматов айткандай күн сайын адам болуу кыйын дейт го. Ошол күн сайын адам болгондун оңойлотуунун жолу ошол ибадат аркылуу болот деген сөз да. Демек инсан ар бир кыймыл аракетинде, кылган эткенинде, дегенинде, ал эмес ойлогон оюнда Кудайга кулчулук кылып турууга эмне милдеттүү болот. Кудайга кулчулук кылып туруу бул өзүнчө адамдарды эркиндикке чыгаруу, адамдарды боштондукка чыгаруу деген мааниге тете көрүнүш. Анткени эгерде адам Кудайга кул болбой калган учурда Кудайдан башкага кул болуп кетет. Мисалы үчүн өзүнүн нафсисине, өзүнүн жан дүйнөсүнө, кээде жубайларына, акчага мисалы үчүн же бийлик мансапка бизде өтөгө учурагандай, ошол Кудайга кул болуу менен гана адам ошондон чыгып эркин адам боло алат. Адам улуу деген ата туктуу деп өкүм суралат деп айтсак туура болот. Кылымдар таазим кылган ай, кудурет бакыт сунган ай, көңүлдү нурлар кубанткан, кут болсун Рамазан ай. Эселеп берилген сооптордун ээси болуңуз. 24 ТВ жана Маралдан орозо кебин угуңуз. Күнүгө куттуу орозо программасы.